Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен 7-класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабакта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле, бүгүнкү алгебра сабагында өтүлүүчү теманын атын айтаардан мурда мен силерге бир нече теңдемелерди көрсөтүп көрөйүн. Анда эмесе экранга көңүл буралык. Мынакей балдар, теңдемелерди көрүп турасыңар. Биринчи теңдемени карап алчы. Ушул бир өзгөрмөлүү боло алабы? X деген эки жерде турганына карабай, X деген бир эле өзгөрмө катышып аткандыктан бул бир өзгөрмөлүү деп эсептелинет. Түшүнүп атасыңарбы? X деген турат. Эгерде X, Y, Z дегендер турса, анда 2-3 өзгөрмөлүү болмок. Азыр бизде X деген бир эле өзгөрмө катышып атат. Экинчи теңдемени карагылачы. Мында X жана Y катышып атат. Бул бир өзгөрмөлүү боло албайт. А кийинки теңдемечи? Бул бир өзгөрмөлүү боло алат. Анда экөөнү тең X туруп атат. Көрүп атасыңарбы? Үчүнчү теңдеме да бир өзгөрмөлүү боло алат. Төртүнчү теңдеме да бир өзгөрмөлүү боло алат. Бешинчи теңдеме бир өзгөрмөлүү боло албайт. Анткени бул эки өзгөрмөлүү экен. Көрдүңөрбү? X жана Y катышып атат. Эми балдар, бир өзгөрмөлүү анан сызыктуу теңдемелер деген бар. Сызыктуу теңдеме болуш үчүн мынакей биринчи теңдеме болот, экинчиси боло албайт. Эмне үчүн? Мынакей көргүлөчү. Эмне үчүн мен экинчи теңдемени сызыктуу деген жокмун? Теңдеме сызыктуу болуш үчүн белгисиз сан же өзгөрмө биринчи гана даражада болуш керек. А меники экинчи даражада болуп калды. Демек, биринчи гана даражада болгондо сызыктуу боло алат. Ошондой эле үчүнчү дагы боло албайт. Мында эки өзгөрмөнүн көбөйтүндүсүнөн туруп калды. Жана эки өзгөрмөлүү болуп атат. Демек, көрдүңөрбү? Бир өзгөрмөлүү теңдеме кандай болорун көрдүңөр? Сызыктуу болуш үчүн кандай шарт аткарылышы керек? Эми балдар, демек, AX барабар B түрүндөгү теңдемеде A жана B'лар сандар, X өзгөрмө болсо, A жана B сандар, X өзгөрмө болсо, анда бул жерде канча өзгөрмө катышып атат? Ооба балдар, бир өзгөрмө катышып атат X деген эле. Анан бул өзгөрмө канчанчы даражада туруп атат? Демек, бир өзгөрмөсү бар дейин. Анан бул канчанчы даражада туруп атат десем, биринчи гана даражада турат. Демек, анда биринчи даражада турса, бул экинчи даражада турган жок, үчүнчү даражада турган жок, төртүнчү даражада да турган жок. Демек, бул биринчи гана даражада тургандыктан сызыктуу теңдеме дейбиз. Демек, бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме AX барабар B түрүндө болот. Кайталайм. AX барабар B түрүндөгү теңдеме бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деп аталат. Анда эмесе биздин бүгүнкү өтүлүүчү темабыз балдар бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деген тема экен. Мында эми карайбыз. А менен Б'лар сандар, X өзгөрмө дедим. Анда эмесе мен бир теңдемени чыгарып көрөйүн. Мына силер көрүп тургандай, бул бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме экен. Муну чыгарыш үчүн мен көбөйтүүнүн кошууга карата бөлүштүрүү касиетин пайдаланайын. 3-тү X-га көбөйтсөм 3X, 3-тү 2-ге көбөйтсөм плюс 6, калгандарынын өзүн көчүрүп жазсам, X өзү жазылат, барабардын оң жагында өзүн көчүрүп жазайын. Эми X-ти камтыгандарды бир жагынан топтойын. 3X плюс X өзү сол тарабында турат, оң тарабындагы 4X плюс болчу, оң жагына минус болуп барды. 6 оң жагында да турат, сол жагында да турат. Оң жагындагы 6-нын өзүн жазып, сол жагындагы 6-ны минус 6 деп барабардыктын оң жагына алып өттүм. Эми топтой турган болсом, окшош кошулуучу болуп калды. Балдар, эсиңерде барбы? X деп турса, алдындагы коэффициент 1 деп эсептейсиңер. Демек, 3 плюс 1 минус 4. 0x болуп калды. 3-кө 1-ди кошсом 4, 4төн 4 алсам 0x. Минус 6 менен плюс 6 0-гө барабар болуп калды. Демек, балдар, 0x барабар 0 деген келип чыкты. А мен силерге бүгүн өтүп жатам. AX барабар B теңдемесин. Анда бизде азыр конкреттүү теңдемеде A 0-гө барабар экени келип чыкты, B 0-гө барабар экени келип чыкты. Ойлонуп көргүлөчү, бул теңдеменин тамыры барбы? Бар болсо канчо? Мисал үчүн, X-тин ордуна каалаган бир санды коелук, 5-ти коеюн. 5-ти 0-гө көбөйтсөм 0 болот. Минус 3 болсун. Минус 3-тү 0-гө көбөйтсөм 0 болот. Демек, мындан келип чыгат, X каалаган санды ала алат. Мисал үчүн, мына 5-ти койгондо 0 менен 0, 3,2-ни койсоңор деле 0. Демек, эгерде A дагы 0, B дагы 0-гө барабар болуп калса, мындай учурда бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылышы
же жообу x каалаган сан деп жазасыңар. Кайталайм балдар. Демек, ax барабар b түрүндөгү теңдемеде a дагы 0, b дагы 0ге барабар болуп калган учур кездешсе, анда бул теңдеменин чыгарылышы x каалаган сан болот. Анткени x'тин ордуна каалаган санды койсоңор, 0ге көбөйтсөңөр 0 чыга берет. Эми дагы бир теңдеме чыгарып көрөлүк. Мынакей, бул теңдемени чыгарыш үчүн сол тарабын өзүн жазайын, оң тарабын көбөйтөйүн. 2-ни x'ка көбөйтсөм 2x, 2-ни 6га көбөйтсөм плюс 12. X'ти камтыгандарды барабардын бир жагына алып өтөйүн, x'ти камтыбагандардын экинчи жагына алып өтөйүн. 2x'тан 2x'ти кемитсем 0x болот. Барабар 7. Эми ойлонуп көргүлөчү, бизде ax барабар b түрүндө болсо, a 0 экен, b 7ге барабар экен. Эми x'тин ордуна кайсыл санды койсоңор 7 чыгат. Ойлонуп көргүлөчү. Же 0ду кайсыл санга көбөйтсөк 7 чыгат. 0ду эч кайсы бир санга көбөйткөндө 7 чыгышы мүмкүн эмес. Демек, бул учурда теңдеме тамырга ээ болбойт. Кайталайм. A 0ге барабар, b сан болгон учурда бул теңдеме тамырга ээ болбойт экен. Анткени x'тин ордуна каалаган санды койсоңор, 0ге көбөйткөндө эч качан 7 келип чыкпайт. Демек, мындай учурда теңдеме тамырга ээ болбойт. Эми кийинки учурун көрсөтөйүн. Мына дагы бир теңдеме. Бул жерде дагы 5ти 2y көбөйтсөм 10y, 5ти минус 4кө көбөйтсөм минус 20, 2-ни 5y көбөйтсөм 10y, бул экөөнү көбөйтсөм минус 20. Демек, бул теңдемени чыгарыш үчүн 10y жазайын. А бул 10y барабардын сол тарабына карама каршы белгиде алып өтөйүн. Минус 10y болду. Минус 20нын өзү турат, а бул минус 20ны барабардыктын оң жагына алып өтсөм плюс 20 болду. 10y минус 10y 0y болот. Биякта дагы 0 болуп калды. Көрдүңөрбү? Демек, бул теңдеменин чыгарылышы канча экен? Чексиз көп. Башкача айтканда, y каалаган санды алат. Теңдеменин тамыры y каалаган сан деп жазсаңар болот, же теңдеме чексиз көп тамырга ээ болот десеңер болот. Кийинки мисалды көрсөтөйүн. Мынакей, бул да теңдеме экен. Бул теңдеменде демек минус y кашанын алдында минус турса минус болду. Минус 19 плюс 19 болду карама каршы белгиде. 2y-тин өзүн жаздым. Y-ти камтыганда 3y-тен 1y-ти кемитсем 2y, калган экөөнүн өзүн жазайын. Эми бул 2y-ти барабардын оң жагына алып өтсөм минус болуп өтөт. 19 бер жакка карама каршы белгиде өтсөм минус 19. 2y-тен 2y-ти кемитсем 0y барабар минус 19 болду. Балдар, бул дагы жогоруда мен силерге көрсөткөн теңдеменин айрым учуруна туура келди. Y-тин ордуна каалаган санды койсоңор, эч качан минус 19 чыкпайт. Анткени Y-тин ордуна каалаган санды койсоңор, 0ге көбөйткөндө 0 чыгат. Демек, бул теңдеме дагы тамырга ээ болбойт. Же теңдеме чыгарылышка ээ эмес. Урматтуу окуучулар, мен бүгүн силерге чексиз көп тамырга ээ болгон теңдемелерге мисал келтирдим. Теңдеме тамырга ээ болбой калган учурун көрсөттүм. А теңдеме бир тамырга ээ болуп калган учурларына өзүңөр мисал карап көрөсүңөр. Анда эмесе бүгүнкү теманы жыйынтыктайын деп турамын. Карагылачы. Бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме ax барабар b түрүндөгү теңдеме экен. A жана б'лар кандайдыр бир сандар, x өзгөрмө. Эгерде a жана b'лар экөө тең 0дөн айырмаланган сан болсо, бир эле тамыр болот. b бөлүнгөн a деген. Көрдүңөрбү? Мисалы, мында a-дан 0 эмес, b-дан 0 эмес болсо, бир мисал келтирейин. 3x барабар 2 болсун. Демек, b бөлүнгөн a тургандыктан 2-ни 3кө бөлүп коесуңар. X барабар 2 бөлүнгөн 3, же 3дөн 2 деген бир тамыры чыкты. A-дан 0ге барабар эмес, B-дан 0ге барабар эмес. Экинчи учурда A 0ге барабар эмес, бирок B 0 болуп калсын. Анда 7x барабар 0 деген болсун. 0ду 7ге бөлө турган болсоңор, 0 болот. Бир тамырга ээ болот. Демек, A 0ге барабар эмес, B 0ге барабар болсо, бир тамыры бар. Үчүнчү учурда A 0ге барабар, B 0ге барабар эмес болуп калсын. Мисалы үчүн 0x барабар 5 түрүнө келип калсын. Анда санды 0ге бөлүүгө болбойт да. Бул теңдеме чыгарылышка ээ эмес, же чыгарылышы жок. Төртүнчү учурда экөө тең 0 болуп калган учур болот. Башка учур жок балдар, мынакей.
0x барабар 0 түрүнө келип калды. Бул учурда мен жогоруда мисалда көрсөттүм, чексиз көп чыгарылышка ээ болот. Урматтуу окуучулар, мына мен бүгүн силерге үйрөтүп жаткан бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме ax барабар b түрүндө берилерин жана 4 учуру бар экенин көрдүңөр. A менен B 2 тең 0-га барабар эмес, 2 тең 0-га барабар, A 0-га барабар эмес, B 0-га барабар, же A 0-га барабар, B 0-га барабар эмес болгон үчүн мен көрсөткөн мисалдарды өз алдыңарча дагы бир сыйра карап чыгып, кайра видеодон көрүп, анан өз алдыңарча окуу китебиңердеги тапшырмаларды аткарып көргүлө. Кайрадан силер менен жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.